Мында биздин мекендештер күбөлектенген жумуш бул соода тармагы. Шаардын борбордук Киров базарында эмгектенген соодагерлердин дээрлик көпчүлүк бөлүгү кыргызстандыктар. Алардын алды базарда 10-15 жылдан бери эмгектенип келет. Эми ар ким каалайт өз жеринде жашап, ары басканы кеңири, тууган уруктары жанында, эли журту жанында болгонун каалайт. Эми жашоонун шарты экен, ар ким эле ушундай бала багалы, башка кылалы, жетселиби, алдын күчтүн баарында баардык жакшылыкка нерсеге азыр жетишип, ошол максатта баардык ушу туш тарапка көрүнгөнү, көпчүлүк кыргыздар ушу Россиянын ар тарабында. Ошолорго кошулуп биз дагы ушу Самарада кызматтанып, ушу соода кылып жүрөбүз 10 жылдан бери. Жаныбек мырза учурда Орусиянын жараны. Айтымында Самарадагы кыргыздардын 60%га жакыны бул жактын жарандыгын алышкан. Бул жеке калоого жараша эмес, зарылчылыктан келип чыккан айласыздык экендигин айтат. Жарандыкты 2008-жылы алганмын. Бул дагы ойдодок нерсе, ушу шартка байланыштуу. Ар жерде жүрсөң, кай жерде жүрбө, ошонун шартын, законун сыйлап, ошого байланыштуу алганбыз 2008-жылына. 5 жылдын жүзү болду. Бала чакам бул жерде эки уул, бир кызым бар. Кызымды дагы турмушка берип, өзүбүздүн жерге, конечно, жетпей, суубузду, башкаларды сагындык, Кудайга шүгүр. Вагонго мына товарга чыкканда өзүбүздүн суубузду, шоробузду алып ичип турабыз сагынганда. Канткен күндө да ырыскысын бөтөн элден таап, жашоо кечирип жатышкан мекендештер туулган жер. Тууган уруктардан алыста жүргөндө эске албаганда жашообуз Кудайга шүгүр дешет. Эң негизгиси Кыргызстанга кайтып барар күндөрдө алыс эмес экендигинен үмүт үзүшпөйт. Кыргызстанга, конечно, кеткибиз келет, баргыбыз келет, жашагыбыз келет. Бир туугандарыбыз, урук туугандарыбыз бар ошакта тартат, бирок возможностубуз жок. Кыргызстанга барып жашай барганда бир 2 ай турсак эле уже бүт кагылабыз, кайтышка туура келет. Тоз тополоңдор болбосун, ушу Кыргызстанда эмне болсо сразу бизге биз бул жерден балдарыбыз поликлиникага апарабыз, садикке апарабыз, сразу бизге нападать этишет. Ошол самый главный, Кыргызстаныбыз тынч болсун, президенттерибиз жакшы болсун. Ошол бир туугандарымдын баарына салам. Негизги жумушчу күч болгон жаштардын армиясы да тышкы миграциянын агымы менен сыртта жүрөт. Бул жерде жанан гана колунда жумушу жоктор эле эмес, жогорку билимдүү кесип ээлери да бар. Өзүм кесибим сүрөтчүмүн. Сүрөт школада окугам. Кичинекей кезинен бери, ошо школасынан бери колледжинде бүткөм. Ошо биякта иштеп калдык. Кесибим боюнча азыр как хобби болуп калды да өзүмчө. Бияк убактылуу нерсе да, келип, кетип, иштеп. Конечно, өзүбүздүн жерибизден, конечно, барабыз аякка, барып ошакта калабыз. Көпчүлүк кыйналгандар жаңыдан гана келгендер. Негизинен жумуш таба албай же орус тилин жакшы өздөштүрбөгөндүктөн. Эми көпчүлүгү гражданство алып алган чындыгында. Эми кыйналгандар деле бар, кыйналбагандар деле бар. Эми мындай орду менен өздөрү иштесе кыйналбайт. Түз жүрсө, жакшынакай иштесе, иштин көсүн билсе кыйналбайт. Анан эми кээ бири иштин көсүн билбей эле анан кыйналып калат. Ошол анан кээ бирөөлөр процентке акчалып иштешет. Кээ бирөөлөр эми жакшынакай үйлөрдү алып атышат, кеп жакшы иштегендер. Кээ бирөөлөр үйлөрү жок эле квартирада болуп атышат. Мен өзүм деле гражданство Россиямын. Биз азыр Самара шаарындагы эң чоң базарлардын бири болуп эсептелген Киров борбордук базарында турабыз. Бул жерде Кыргызстандан келген көптөгөн мекендештери соода тармагында эмгектенишет экен. Ал эми алардын көпчүлүк басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандыгын алып, башка орус улутунун өкүлдөрү сыяктуу эле бирдей укуктарга ээ болуп, бул жерде өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат экен. Ал эми бул жерде сатылып жаткан көптөгөн кийим кечелердин түрлөрү Кыргызстандан бул жака экспорттолуп, ушул базарда сатылып жатканына күбө болдук.